Саламатсыздарбы, урматтуу Тез кабардын күйөрмандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биз Оштон чыгып Бишкек шаарына сапар алдык. Бүгүн 2019-жылдын 4-июль күнү күн батып калды, күн отуруп калды. Андыктан Оштон чыгып Бишкекке багыт алуудабыз. Бизге ак жол тилеп коюңуздар. Бүгүн 4-июль күнү буюрса караңгы кирген учурда Жалал-Абад шаарына жетебиз. Жалал-Абадта эс алабыз. Жалал-Абадта таң атырабыз. Жалал-Абадта конок болобуз. Анан эртеге буюрса эрте менен уйкудан туруп Жалал-Абадтагы сатыла турган анча-мынча үйлөрдү, анча-мынча объекттерди сиздерге көрсөтөбүз. Анан түшкө жуук Бишкек шаарына дагы жолубузду улантабыз. Ошондуктан бизге ак жол тилеп коюңуздар. Жолдо көп жүрөм. Кудайым мага ак жол берсин. Бөөдө кырсыктан алыс бололу. Бишкекте болсоңуздар, Бишкекте бизди күтүп жаткан болсоңуздар, бизде ишиңиздер болсо, бизге кызмат болсо 0558 86 0011 телефон номерлерине WhatsApp жана Telegram аркылуу кайрылып байланышка чыксаңыздар болот. Биз эртең кечке жуук же болбосо эртең кечки түндө Бишкек шаарына кирип барабыз. Анан бир жума бою Бишкек шаарында сиздер үчүн кызмат кылабыз. Бишкектен жагымдуу маалыматтарды тартуулап турабыз. Андан ары Кудай буйруп ысык көлдүктөр чакырып калса, эс алганы, анан ысык көлдөгү анча-мынча кызыктуу маалыматтарды сиздерге жеткиргенге, ысык көлгө дагы сапар алып калышыбыз толук мүмкүн. Бирок толук анык эмес. Андыктан бизге дагы бир жолу ак жол тилеп дуа кылып коюңуздар. Мен сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Тез кабар каналына жазылыңыздар. Тез кабар каналынын ар бир сериясын, ар бир чыгарылышын үзбөй, акырына чейин чыдап, зерикпестен көрүп коюңуздар. Биздин канал менен бирге болуңуздар. Жакындарыңыздарга ар бир видеону сунуштап коюңуздар. Анан видео көрүп жаткан учурда сөзсүз түрдө лайк басып, бир үтүр, бир чекит болсо дагы жазып, комментарийге өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздерди калтырып койсоңуздар, мен сиздерден ыраазы болор элем. Амандыкта көрүшөлү.